Казакстан 2025-жылы кытайлык туристтер үчүн эң келечектүү багыт. Бул абройлуу номинацияны Казак туризм компаниясына Кытайдын алдыңкы онлайн туристтик агенттиги Chongqing Travel тарабынан ыйгарылды. 2030 миллиондон ашык колдонуучусу бар платформа саякатты пландаштыруу боюнча комплекстүү кызматтарды сунуштайт. Анын маалымдашынча 2024-жылы өлкөгө келүү суроо талабы 300 жылга салыштырмалуу 2023% өстү. Турагенттин болжолуна ылайык быйыл да ушундай тенденция уланат. Белгилей кетсек, өткөн жылы Кытай Эл Республикасынан Казакстанга туристтердин агымы дээрлик 80%га көбөйүп, 655 000 адамды түзгөн. Негизинен Кытайдан келген саякатчылар республиканын тубаса табиятына, табигый ландшафттарына, тарыхый эстеликтерине жана маданий мурастарына өзгөчө кызыгуучулук танытышат. Практически двукратный рост по сравнению с годом ранее. Өткөн жылга салыштырмалуу кытайлык туристтердин саны дээрлик 2 эсеге артты. Бул мамлекет жүргүзүп жаткан саякаттын натыйжасы. Албетте, визасыз режимдин киргизилиши да өз салымын кошот. Ошондой эле 2024-жылдын Кытайдагы казак туризм жылы деп жарыяланышы өз натыйжасын берди. Chongqing Travel бул тенденция 2025-жылга чейин уланат деп болжолдойт. Казахстан еще больше китайских туристов сможет привлечь. Ошондой эле Lonely Planet британиялык абройлуу басылмасы Казакстанды 2025-жылы саякаттоо үчүн мыкты өлкөлөрдүн катарына кошту. Ал эми CNN Travel Алматы шаарын быйыл саякаттай турган мыкты жерлердин тизмесине киргизди.